Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу ата-энелер. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызда Нур Медиа каналы силер үчүн жайкы Куран курсу жана лагеринде жыргап биз алып жүргөн энелерибиздин тамактануусун тартып көрсөтүп беребиз. Андыктан экрандан алыстай туруңуздар. Кеттик. Балдарыңыздар менен азыр бир дасторкон үстүндө олтурабыз. Лагерь жалпысынан кандай өтүп атат? Анан лагердеги тамак аштар кандай? Балдарга жагып жатабы, курсактар тоюп атабы деген суроолордун алкагында өзүңүздөрдүн балдарыңыздардан ошол нерсени сурап билип беребиз. Кандайсыз? Жакшы. Атыңыз ким? Рамазан. Машалла, Рамазан. Рамазан, айтыңызчы, ушул лагердеги жасалынган тамак аштар сизге жагып жатабы? Албетте жагып атат. Мен буга келелекте мындай тамактарды берет деп ойлогон эмесмин. Бирок бияка келгенде абдан даамдуу тамактарды берет экен. Бияктан курсагың тойбой калбайт. Бияктан канчалаган бала болсо, ошонун бардыгын балдардын баары курсагы тоет. Сиз ушул жасалган тамактарга канча деген бааны коет элесиз? Мен буга 5 деген баа коет элем. Мага абдан жакты. Тамактар абдан даамдуу болот. Даамы кандай тамактардын? Даамы биз эң сонун дүйнөдө эң жакшы болгон тамактардын бири деп айта алам. Бул жакта өтө көп жагымдуу нерселер болуп турат. Мисалы айта турган болсок, лагман, плов, эртемен бизге май, вафли, печенье, конфет берип турушат. Биз эртемен жеңил тамак жейбиз. Анын түшүндө мындай лагман, плов, мындай сонун тамактар жейбиз да. Кечиракта биз суюгураак, шорпо, жатарга негизи бизге дайым эле ар кандай суюк тамактарды беришет. Бул жакта өзүбүз көргөндөй эле нуур, сонун, күлүп, жайнап жүрөбүз. Машалла. Күлүп жайнаңыздар эми. Өмүр бою күлүп жайнап жүрүңүздөр. Иншалла. Айтыңызчы, ушул сиз айтып атпайсызбы, тамактар сонун депчи? Тамактардын даамдуу болгондугуна эмне түрткү, эмне себеп дейсиз? Мен айткан бул тамакта зикир, Куран менен жасашат. Ар бир биз чай койгондо байкелердин оозунан дайыма Куран угуп турабыз да. Анан ашпошчу байкелерибиз өздөрү Куран, зикр менен тамактар жасашат да. Сиз ушул тамактын даамдуу болгондугунун сыры ушунда деп ойлойсуз. Машалла. Кийинки энелерибиз, атыңыз ким? Бексултан. Бексултан. Машалла. Бексултан, деги ушул лагерге келгениңиздерге бир жумадан өтүп калды. Бир жума ичинде бир ач калган күнүңүз болдубу? Болгон жок, бир дайым болгон жок, иншалла. Машалла. Курсактар тоюп атабы? Тоюп атат, буюрса. Машалла. Азыр сиздер учурда тамактанып атабыз да. Анан лагерде жүргөндө сиздер иман адеп сабактарын өтүп атасыздар, туурабы? Маданияттын негиздерин үйрөнүп. Кече жакында эле устазыбыздан, Нурлуу устаздан тамактануу адептери туурасында сабакты өттүңүздөр. Эми ата-энебизге азыр айтып бербейлиби? Тамактануунун адептери канчо? Алар кайсылар? Эгер ошол адептерге амал кылып тамактансак, кандай пайдалар болот? Макулсыздарбы? Бирден айтайлы. Микрофонду кармап алыңыз. Тамактануу адептеринин биринчиси кайсы? Биринчи дасторкон салуу, экинчиси колду билекке чейин жууп арчыбоо. Эми пайдаларын айта кетиңиз. Биринчи дасторкон салуу, бул эгерде дасторкон салып жеш керек. Айта бериңиз. Жана эгерде тамак дасторконго түшүп кетсе, аны албай койсок ысырап болот. Ошондуктан дасторкон таза болот. Ошондуктан нам түшүп кетсе, алып кайра жеп коюш керек.
колдон түшүп кетсе алып кайра жеп коюш керек, машалла. Экинчиси колду билекке чейин жууп арчуу. Колду билекке чейин жууп, анан арчуу бул сүннөт болот. Пайдасы кандай? Пайдасы бул тамактануудан мурда колубуз таза, жана экинчиси бул сүннөт болот. Машалла. Кийин өзгөрүңүз. Кийин кадет айтты. Үчүнчү тамактан мурда дуасын айтыш керек. Дуасын айтканда бул биринчиден сүннөт, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн сүннөттөрү, жана анын пайдасы баштаганда шайтан сен менен тамак жебейт. Тамақтың айыбын айтпайбыз да. Андай канчалаган биякта повар өзүнүн убактысын курбанчылык кылып, өзүнүн жандай эмелерин өнөрүн көрсөтүп бизди аябады да. Биз анча өзүнүн тамак эмелеринче өнөрлөрүн ошентип тамактын айыбын айтпайбыз. Эгерде тамактын айыбын айтсак, анда аларга дагы жаман болот, капа болуп калат дагычы. Ошон үчүн эч качан тамактын айыбын айтпайбыз да. Эме альхамдулилля деп коюш керек, болду. Ошон үчүн Негизи эле мисалы үчүн сиз үйдө ушул ата энебиз, көбүнчө энебиз, эжелерибиз тамак жасап берет да бизгечи. Дайыма рахмат айтасызбы? кайыма рахмат дайыма. Машалла. Эки күндө кээде унутуп калам да. Эгер кокус мисалы үчүн эми мындай тузу аз болуп же көп болуп калса, эмне деп айтышыбыз керек? Эме деп эмен эле тамагы сая жакшы болот, бирок тек эмен эле туз берип койсуз деп коюш керек. Ошону алар өзү эле кошпош керек. Акырын билдирбейчи. Акырын эме аз колум жүк келейин деп туруп туз алып кошпосо өзү жакшы болот да. Анан кийин Сабактарда сиздерге мен адашпасам угуп калдык биз дагы. Устаздын сабагын. Эгерде тузу көп болуп калса, анда бир аз айран кошуп ичтик. Тузу аз болуп калса, өзүң кошуп ал. Машалла. Анан дагы бир нерсе, эмне кылышыбыз керек? Эгерде өтө эле баягы жакпай жаткан болсо, анда эч кандай бир айып айтпай, унчукпай койсок болот. Унчукпай отуруш керек, сүйлөшүп башка эме. Анан кийин 12-си бул идиш жана манжалар тазалоо да. Тамак жеп бүтөбүзбү? Тамактан кийин жана эмелерди тазалап койсок, тиги эме да приятно болот экен да. Идиш жууган эмечи, кандай гана бул адептүү бир дагы эмесин калтырбады, таптаза жеп койду, эме кандай гана ага дагы жуш жагымдуу болот да. Эгерде биз жанагындай жебесек, анда биздин да тамагыбыз андай ким жеген буну кайсы адептсиз адам жеген деп аларга дагы неприятно болуп калат да, жагымсыз болуп калат. Ошон үчүн эме кылгандан кийин идишибизди тазалап коюшубуз керек да, өзүбүздөн кийинчи. Машалла. Ушул адептердин баары ушулар эле тамактан сүннөттөрү. Анан ушул бардык ушул сүннөткө ар бирине 100 шейиттин сообу берилет. Пайгамбарыбыз өзү айткан, үммөтүм бузулган учурда ким менен бир сүннөтүм дирилсе, ага 100 шейиттин сообу берилет деген. Ал эми бир шейиттин сообу 5ке сураксыз киргизет. Ошо биз ушул 14 сүннөттүн баарын аткарсак, 1400 шейиттин сообу берилет. Анан калган сооптор болсо кийин бизге даража болуп берет. Мына урматтуу ата энелер, көрдүңүздөр, улуңуздар бул жактан өздөрү да айткандай тамактарына баа беришти. Курсактарыбыз эч кандай ач калган жок дейт, токпуз дейт. Мындайча айтканда курсактагы ток жан дүйнөдөгү ток дейт.